Бүткүл ааламды жараткан Аллах Субхана Таалага чексиз мактоолор болсун. Акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салаваттары болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Жалпы угармандар, сиздерге Аллахтын саламы жана тынчтыгы жана берекеси болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандарым. Бүгүн биз сиздерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келген аябай оор сыноо жөнүндө баян кылып беребиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 50 жаштан өткөндө уулду болду. Кубанычы ичине батпай сүйүнүп жүрдү. Баласы 7 күндүк болгондо акыйка кылды. Уулум Ибрахим алейхиссаламдай болсун деп уулуна Ибрахим деп ысым койду. Уулу Ибрахим 5-6 жаш болгондо ооруп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын маанайы чөгүп, эч нерсеге көңүлү жок жүрдү. Ибадат кылган бөлмөсүндө "О Аллахым, уулума шифа бер" деп ыйлап дуа кыла берди. Бир убакта терезеге көзү түштү. Караса, уулу Ибрахим чуркап үйдөн чыгып калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кубанып кетти. "О Аллахым, өзүңө шүгүр, дуамды кабыл кылыптырсың" деп дуа кылды. Ошол замат пайгамбарыбызга Жабраил периште Аллахтан вахий алып келип, пайгамбарыбыздын желкесине башын коюп ыйлап калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Эй Жабраил, эмнеге ыйлап жатасың? Кыяматтын кабары келип калдыбы?" деп сурады. Жабраил периште ыйлап: "Жок Расулуллах, сиз балам оорудан айыкты деп кубанып жатасыз. Уулуңузду жакшы көрөсүз деп ыйлай берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Эй Жабраил, уулумду чындыгында аябай жакшы көрөм" деди. Жабраил периште токтобой ыйлай берди. "Эй Расулуллах, мени менен чогуу ким келгенин билесизби?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ким келди?" деди. Жабраил периште: "Мени менен чогуу Азраил келди. Бүгүн уулуңуздун жанын алат" деди. Уулуңузду сизден кийин адамдар пайгамбар деп албаш үчүн Аллах сизге эч качан уул перзент бербейт экен. Бир жүрөктө эки махабат бирикпейт. Үммөтүңүздү тандаңыз же уулуңузду" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бүт денеси титиреп кетти. Токтоно албай ыйлап жиберди. "О Аллахым, каарыган чагымда бул кандай сыноо болду? Эй Жабраил, бул кандай сыноо болду? Эми" деп ыйлап олтуруп калды. Жабраил алейхиссалам да ыйлап жатты. "Эй Расулуллах, мен бардык периштелердин колун ачтырып койдум. Өзүм да дуа кылам. Келиңиз дуа кылабыз. Уулуңуздун жанын сиз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин алуусун Аллахтан сурайбыз, кабыл кылат" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ыйлап: "Эй Жабраил, мен уулунун өмүрүн сураганы келген пайгамбар эмесмин. Мен үммөтүмдү тандадым. Колун бардык периштелер ачкан болсо, дуа кылышсын, мен да дуа кылам. Үммөттөрүмө уулумдун ордуна салих, диндар перзенттерди берсин" деди да ыйлап дуа кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Эй Жабраил, уулум менен коштошуп алууга уруксат берилеби?" деди. Жабраил алейхиссалам: "Азраил периште сизден уялып кирбей жатат, сиздин уруксатыңызды күтөт" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эшикке чыгып карады. Баласы сахабалар менен чуркап ойноп жүргөн эле. Баласы Ибрахим кулук мүнөзү жана сырткы келбети абдан сулуу, адептүү бала эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам алыстан карап: "Эй көзүмдүн карасы, бул жакка келиңиз" деди. Уулу чуркап келди. Башынан сылап: "Уулум, сиз сапарга кете турган болуп калдыңыз" деди. Уулу кубанып: "Андай болсо жаңы кийимдеримди кийип алайын" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Жок, сиз кийим керек болбой турган, дүйнө керек болбой турган жака кетишиңиз керек болуп калды. Үйдө бир мейманды зыярат кылып чыгыңыз" деди. Уулу атасына окшоп зээндүү бала эле. Дароо түшүндү да колундагы жаңгакты көрсөтүп: "Ушуну балдардан аманат калдым эле, берип коеюнчу" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "О Аллахым, ушундай аманатчылым бар эле" деп дагы ыйлап жиберди. Уулу барып, аманат болгон жаңгакты берип, бардык балдар менен кол алышып, коштошуп чыкты. Кээ бирөөлөр менен чоң кишилерче кучакташып коштошту. Жабраил периште токтобой ыйлап турду. Уулу келип: "Ата, кана басыңыз. Сиз көп ата жөнүндө хадис айткансыз. Сизден алдыда бассам урматсыздык болор" деди. Бул сөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнө от салды. "О Аллахым, парасаттуу, акылдуу уулум бар эле" деди. Жолдо баратып сахабалар менен коштошту. Абу Бакыр Сыддык радиаллаху анху менен кучакташып коштошту. Алар эмне болуп жатканын түшүнүшкөн жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне үчүн ыйлап жатат экен деп таң калышты. Үйгө киргенде бала Азраил периштени көрүп: "Ата,
Бул мейман ким? Аны карасам коркуп жатам деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: коркпо балам, бул мейман ушундай зат, атаны баладан ажырата турган, дүйнөдөгү бардык инсандын жанын ала турган, кабырларды гүлдөтө турган зат деди. Баланын башы ооруп кирди. Баласы башым катты ооруп жатат деп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тизесине баласынын башын коюп, уулун каттуу кармап: "Эй Жабраил, Азраилге айт, баламды Аллахка бердим, жанын оорутпай алсын" деди. Жабраил алейхиссалам ыйлап жатты. Баласы титиреп, атасынын нурлуу жүзүн карап, жылмайып жан берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жууп, кепиндеп кабырга коюп бүткөн соң дагы ыйлап жиберди. Сахабалар: "О Расулуллах, өзүңүз кайтарган нерсени өзүңүз кыласызбы?" дешти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Силер бүгүнкү окуядан кабарыңар жок. Бүгүнкү окуя башка бир адамдын башына түшкөндө чыдап тура алмак эмес. Эгер балам силердин балаңар болгондо азыр ойноп жүргөн болот эле" деди. Сахабалар болгон окуяны угуп, ыйлап: "Аллах сизге сабыр берсин" дешти. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баласына бизди алмаштырган, эртең ахиретте ошол кылган урматына татыктуу боло алабызбы, же азыркы учурдагыдай пайгамбарыбызды жакшы тааныбай, маалыматыбыз, кызматыбыз, сүннөт жашообуз жок, тескерисинче дүйнө жылдыздары, футболист, артист, спортсмендерди жакшы таанып, уялбай пайгамбарыбыздын жүзүн кантип карайбыз? Ахиреттесе өтө көп убакытты элестетпеңиз бир тууганым. Азраил периште бир күндө 5 жолу ар бир үйгө келип жашоочуларды карап кетет экен. Бул дүйнө өтө кыска. Бир инсандын бул дүйнө менен кош айтышуусу ал инсан үчүн ахиреттин башталышы. Дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атын укканда саллаллаху алейхи вассалам салам жана салаваттар болсун дейли. Сүннөттөрдү аткарганга дайыма аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхын окуп, жакшылап тааныйлы. Аллахым туура жолдон адаштырбасын. Ассаламу алейкум.